Мен ушу жетекчимин деп турган кишини могул жерге чыгарып суроо бергим келип атат. Алахан Кимсанбаевич, разрешите на официальном языке. Эмнеге кыргызча билбейсизби? Үлүшүң канча деп атам, айланайын. Үлүшүң канча кыргыз тараптыкы. Силер моомда кылып жазып киргизип алып, биз жүздөгөн жылдар бою ушунун азабын тартып келебиз. Меймандостук, айкөлдүк, керектүүлүк, кажети бар экен, мунун эмнеси жаман, макул болуп койбойлубу деп келаткан кагазды карабаган биз ушундай элбиз өзү. Акча берип атпайбы? Акча берип атса эмнеси жаман экен? Мен муну 4 колдоп каршы чыгам ушуга. Ошол. Процедурный сиз добушка койбойсузбу эми, эзип отура беребизби? Бар же жок кылайлы да. Жок, суроолор келип түшүп атат. Эзип отурганда, Нурлан мырза, эзип отурганда бирөөнүн тоюн өткөрүү жөнүндө маселе болуп аткан жок. Мына уставты талкуу кылып атабыз. Рахмат. Кийинки сөз Адахам Кимсанбаевичке берилет. Рахмат. Бул 99-жылдан бери келаткан эреже. Бир нерсе тактоо иретинде, мүмкүн ал боюнча сизде да маалымат жок болсо керек. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүм башчысы Айдарбековдун дейт. Отчество башка. Адахам Кимсанбаевич. Отчество Кабинет министровдон. Айдарбеков дейт, мен ошону жаңылыш жазган го дедим эле. Мен бир тууганым эмес. Жок, мен айтайын дегеним башка. 25 майда тапшырма берилсе, июнда кирип атат да, шашылышка эмне себеп болду дегеним. Адахам Кимсанбаевич. Мынчалык шашылышка эмне себеп? Жок. Мен тескинче айтат элем, биз кеч калып атабыз. 2013-жылдан бери мына сүйлөшүүлөр болуп келе жатыптыр. 2013, 18, 20 ар кандай себептерден улам созулуп келген. Эми ачык айтканда силерде дагы алдыда каникул турат. Бизде графикке ылайык жумуштарды улантуу учурунда оперативдик кароо ошондуктан киргизилип жатат. Жакшы. Экинчи пунктунда мына министрлик берип атат да, эми бир өкмөтсүңөр да, эми өкмөт деп атаганга деле ооз барбай калды. Министрлер кабинети дейби, башка дейби? Айыл чарба министрлиги тарабынан жөндөмсүз сын пикирлер берилди деп жазып атат Кыргыз Республикасынын экономика соода министри Амангелдиев мырза. Эмне болгон сын пикирлер берилди? Эмнеси жөндөмсүз ошолордун? Бир канча жолу талкуу болгон. Жөндөмсүз дегени мен азыр ошол жана айтылып кеткен 25 сотик жердин кандай бир айыл чарба бир жоготусу болушу мүмкүн деген бир ачык айтканда багыты айыл чарба багытында жер эмес ал жер биринчиден. Экинчиден ал муниципалдык багыттагы жер, жалпы пайдалана турган жер, ошондой эле жеке менчик жер, 3 категория. Биз соңку мезгилде ошол аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы эле ушундай талаш тартышпы десек, ошо бир эле өкмөттүн ичиндеги дагы бир демек бул жалпы маданиятсыздык экен да, жөн эле жазып койсо болот да. Айыл чарба тарабынан, министрлик тарабынан төмөндөгүдөй сунуш берилди, булар талкууланды, эске алынган жок. Бул эске алынды деп эле койсо. Бул аябай кополу кылат экен да, жөндөмсүз сын пикирлер айтылды деп. Ушул модага айланып кетти да тилекке каршы. Ушуну сиз мындай жазып атканда айтсаңар да жогору жактагы кишилериңерге. Мына ушундай өтө маданиятсыз кагаздар аралашып кетип баратат жогорку кеңешке барганда. Бизден депутаттар кызыгып сурап атат, жалгыз эле биз жөндөмсүз айтабызбы десек, министрлер дагы жөндөмсүз айтат экен деген сыяктуу сын пикирлер. Анан негизи могул жерде конкреттүү түрдө бир принципиалдуу маселени карашыбыз керек. Ошол сүйлөшүүлөр болуп аткан учурда Россия мамлекети чоң мамлекет. Башка мамлекеттер мындай бир жер алып, имараттарды куруп алды да, элчиликтер, башкалар. Эмнегедир эле биз дайым эле даяр, керемет, жакшы нерселерди сунуштап атабыз да. Мындай бир жер берсеңер, заманбап имарат куруп алган болсо, эки тараптан пайда болмок деген пикирде. Даярга эле асыла бергендерди, бирок ушундай сунуш берсеңер силер дагы. Туура айтасыз, Адахам Кимсанбаевич. Эске алайлы сын пикирлердин бардыгын. Рахмат. Кийинки сөз Адахам Кимсанбаевичке берилет. Рахмат. Биринчиден министрдин орун басары дагы фонддун төрагасымын дедиңиз, тааныбайт экенбиз. Аты жөнүңүздү жазып аптырсыз бул жерге. Сүйлөсөңөр башында баштаганда же орусча сүйлөгүлө, же кыргызча сүйлөгүлө да. Сураныч силерден.
Кыргыз тилин билбесеңер орусча сүйлөгүлө, орус тилин билбесеңер кыргызча сүйлөгүлө. Анан экөөнү ашмалтай кылбагыла, сураныч. Абдан жаман угулат. Өтө копол угулат. Урматтуу кесиптештер, бул келишим болуп атат. Бул фонд негизинен уставга жараша иштейт деп атат. Уставтын эч кимиңер таанышкан жоксуңар. Эч кимиздин колубузда жок. Өзүнүн ишмердүүлүгүн уставтын негизинде жүргүзөт деп атат. Уставты биз көрүшүбүз керек го. Не болгон устав? Уставтын 8-чи беренесине ылайык жетекчилер дайындалат деп атат. Мен ушу жетекчимин деп турган кишини могул жерге чыгарып суроо бергим келип атат. Министрдин орун басары, сиз айтсаңыз, фонд канча каражат менен куралып атат? Алахан Кенсанбаевич, разрешите на официальном языке. Эмнеге кыргызча билбейсизби? Билебиз, бир терминологияга байланыштуу чуть-чуть. Бул жерде терминдин эч кажети жок. Момча миллион каражат менен куралып атат деп коюшка эч кандай көп акылдын кереги жок. Уставной капитал, Алахан Кенсанбаевич, на сегодня составляет 50 миллионов с перспективой увеличения до 200 миллионов. Ошол 50 миллиондун канчасы кыргыз тараптан, канчасы өзбек тараптан? Полностью финансируется с узбекской стороны. Анан кандай тең ата болосуңар силер? Биздин үлүш кайда? Здесь есть политическая договоренность на уровне глав государств. Жок. Жоопкерчиликти сиз алып келип атасыз бул жерге. Это Биздин үлүш эмне менен кирип атабыз? Данная организация является международной. Биздин үлүш канча? Мы предоставляем размещение, офис. Ошол канча болуп атат? На сегодня пока это также закрывается за счет узбекской стороны. Үлүшүң канча деп атам, айланайын. Үлүшүң канча кыргыз тараптыкы? Азиз Кубанычбекович, у вас есть цифры, да? Урматтуу Адахан Кенсанбаевич, азыр толук каржы маселеси Өзбекстан тарап менен каржыланат. Биздин тарап менен только азыр размещение жагынан чечип атабыз. Размещение деген жайгашуу деп которулат. Жайгашуу. Кыргызстанда жайгашуу. Кыргызстандын мына ченемдик укуктук база менен камсыз кылуу. То есть бүгүнкү мыйзам биздин үлүшүбүз да. Ошол канча болуп атат? Материалдык жактан бул анализге келбейт. Значит, негизги каржылык нагрузка Өзбекстан тармактан да. Эсептүү дос дейт, төөлүктүү дос дейт. Силер момундай кылып жазып киргизип алып, биз жүздөгөн жылдар бою ушунун азабын тартып келебиз. Жүздөгөн жылдар бою азабын тартып келебиз. Меймандостук, айкөлдүк, керектүүлүк, кажети бар экен, мунун эмнеси жаман, макул болуп койбойлубу деп келаткан кагазды карабаган биз ушундай элбиз өзү. Акча берип атпайбы? Акча берип атса эмнеси жаман? Мен так билгим келет. Биз канча үлүш менен киребиз, ал келечекте кандай болот? Уставыңар кайда силердин? Ким берет уставды? Кайда устав? Мен ошол уставды көргүм келет. Адахан Кенсанбаевич, Ошол уставды окуп чыккым келет. Эгер эртең мен добуш берердин алдында бирөө сураса, уставы момундай экен, момундай болгон иш-чаралар менен иштешет экен деп мен так жооп бергим келет. Мына азыр алып атам. Процедура боюнча, Адахан Кенсанбаевич, бизде устав келип түштүбү? Устав келип түшкөн жок бизге. Эмне дейсиңер ана? Эгер сизге шарт эмес болгон болсо, анда алек эмне кылбаңыз? Мен мага керек. Мага керек. Жок, мага керек. Урматтуу кесиптештер, келишимде так жазып турат биринчи беренесинде. Просто маалымат катары. Силерге керек болбосо мага керек. Деятельность, правовой статус, правоспособность, иммунитеты и привилегии налоговой льготы фонда определяется соглашением между правительством Кыргызской республики и правительством Республики Узбекистан об Узбекско-Кыргызском фонде развития от 11 марта и уставом Кыргызско-Российского фонда развития. Биринчи беренеде жазып турат, урматтуу кесиптештерим. Чындыгында ушундай. Ана мен кандай көрбөй туруп, ушул уставды окубай туруп кантип добуш берем? Эгер силер кызыкпасаңар, кереги жок болсо, мен силерден өтүнөм, суранам. Мага сын айтпагыла, балдар. Ар бирибиз өзүбүздүн билгенди айталы. Чеңгиз Азаматович. Жооп берип коюңуз. Устав бул биздин Кыргызстандын ченемдик укуктук базанын бир бөлүгү болот. Анткени бул ратификация болгон документ. Мына 21 март, значит, 21 жылы кол коюлган, жана 9 августта 21 жылы мына жогорку кеңеш парламент менен ратификация болгон документ. Демек бул азыркы биздин иштеп аткан ченемдик укуктук акт да, закон.
закон менен бекитилген устав. Пожалуйста, мына копиясын берсем болот. Мага пожалуйста дегенин кажети жок. Менин колума ушул жума күнү келип тийишиш керек эле. Мен добуш берерде уставды окуп чыгышым керек эле. Пожалуйстанын кереги жок азыр мага. Мен кантип 2 мүнөттүн ичинде силерге уставыңарды карап туруп добуш берем, жыйынтык чыгарып берем. Бул бир жагы. Мен канчалык мындай бир айтпаңыздар, бир жылдар өтөт, бир күндөр келет. Аттиң ошондой биз түшүнбөгөн эмес экенбиз деп коесуңар. Тарыхтан улам айтам мен. Кагаз карабаган элбиз биз. Кагазга маани бербеген элбиз биз. Акырын кылтыйтып кашанын ичине бирдемени жазып койгондо кийинки муун айтат, ушунчалык дагы сабатсыз болдуңарбы деген маселе чыгат. Мен силерге бир маселени айтайын. Кыргыз, Өзбекстан жарандары экөө бирдей макамга эеби? Кандай дейсиз? Туура эмес. Демек сиз да окуган эмессиз. Мен сиздерге айтып коеюн. Кыргызчасын берген жоксуңар. Ошондуктан вышеуказанные пункты не распространяются на должностных лиц и сотрудников фонда, а также членов их семей, являющихся гражданами Кыргызской республики дейт. Кыргыз мамлекетинин жарандары ушул жерде 3-чү сортко түшүп атат. Көзүңөрдү ачкыла айланайындар. Ошол эле фонддо иштеп атат. Ошол эле макамда болуп атат. Ошол эле кызматкер болуп атат. Ал өлкөнүн жараны бүтүндөй кол тийбестикке, бүтүндөй салык жеңилдиктерине, а мына жерде шорун каткан андай жеңилдиктерге эмес деп жазылып турат. Баракелде. Алдахан Кинсабаевич, разрешите, в целом вот все уставные, учредительные и правовой статус, те документы, которые разрабатывались, они разрабатываются в соответствии с национальным законодательством и по аналогии и образу Кыргызско-российского фонда. Мен мага чейин кандай келишимдер болгон, ким добуш берген, алар үчүн өздөрү жооп берсин. Мен өзүм үчүн жооп берем. Мага айтпагыла ал тарыхты. Эмне үчүн ошол эле фонддо иштеп аткан кыргыз жарандары андай жеңилдиктерге эмес? Эмне үчүн? Азиз Кубанычбекович, председатель правления фонда, готов прокомментировать, ответить. Бул дипломатиялык льготалар, салыктык, бажылык жана башка льготаларга ээ да. Жеңилдик. То есть биздин жарандар сөзсүз конституциянын негизинде төлөш керек. Салык жана бажы жана башка салыктар төлөш керек. Ошондуктан биз Өзбекстандан келаткан коллегаларга бошотуп берип атабыз. А биздин жарандар сөзсүз төлөш керек деген изъятие берип атабыз бул соглашение. А сиз эмне үчүн анда жогору жагында айтып атасыз? Баякындай социалдык төлөмдөр кыргыз жарандарына дагы тиеши деп. Мен ошону суроо берейин дедим эле. Эртең пенсияга кантип чыгат алар деп. А мына жерден биздин соглашениянын негизинде биздин жарандар толук кандуу төлөйт. Бүт кандай төлөмдөрдү, социалдык, налоговый, таможенный, бүт төлөмдөрдү төлөйт. Бул соглашение негизи только мына Өзбекстандан келаткан коллегаларга биз дипломатиялык статусту түзүп берип атабыз. А кыргыз жарандарына дипломатиялык макам жокпу? Кыргыз жарандарга биздин значит льготалар не распространяется. Анткени алар конституциянын негизинде сөзсүз төлөш керек. Сөзсүз төлөш керек. Анда урматтуу жигит, могул жерге маңдайымда олтурсаңыз жакшы болмок экен сиздин. Мен сиздин ал ишемдигиңизди көрсөтүп берет элемин. Ошол фонддо иштеген кыргыз жарандары аскердик бардык жанагы чакыруулардан бошотулат деп атасыз, туурабы? А кыргыз, угуп туруңуз. А кыргыз конституциясы боюнча ар бир кыргыз жараны аскердик кызматтан өтүүгө милдеттүү. Неге мындай кылып калп айтасыңар? Неге эки башка жазасыңар? Мына силердин келишимиңерде жазылып турат. Мен жазган жокмун муну. Кандай дейсиз буга? Бул конституцияга каршы келбейби? Жооп бериңиз. Эгерде сиздер каршы болсоңор, бул пунктту алып салса болот. Мен болсом эмес. Вот. Мен болсом эмес. Мен тескери карап сүйлөгөнүң ыңгайсыз болуп атат. Бирок мен айтып берейин, бул соглашение по аналогии азыркы иштеп аткан Российский фонд менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн соглашение негизинде түзүлгөн. Мен дагы бир жолу кайталап айтам. Ал фондко келишим коюп атканда Мадумаров жок эле. Мен ошол жерде болсом, мен ошого жооп берет элем азыр. Муну келишимди силер Мадумаров депутат болгондо алып келип атасыңар. Жок. Ал фондко ким добуш берсе, алар өздөрү жооп берсин.
Эмне үчүн ошондой? Адахан Кимсамович, менде соглашение турат российский фонд менен. Мен аны мага мисал келтирбегиле деп атам. Мага мен жооп бербейм. Сиз мына келишимге жооп бериңиз мага. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Көчүрүп алдык деп айтып атасыңарбы же? Адахан Кимсабаевич, здесь в данном и в рамках данного соглашения для Кыргызской республики, для правительства и бюджета в целом никаких рисков нет, ни социально-экономических негативных последствий. Поэтому мы провели такую оценку и просим поддержать. Да, то, что вы говорите, мы можем учесть, доработать. Кандай кылабыз? Бираз тажрыйбабыз бар да. Сиз биринчи жолу ушундай келишимди алып келип атсаңыз, биз бир канча жолу мындай келишимдерден башыбыздан өткөргөнбүз. Мен азыр эле ушул иш башталып атканда Чыңгыз Азаматович айттым эле, өзүбүз принципиалдуу болуп коелучу, жок дегенде өзүбүздүн регламентке депчи. Буларга эми даба жок. Жазганыңыз менен андан жыйынтык чыкпайт. Азыр мен сунуш киргизем. Документ аягына чейин изилденбегендиктен, тийиштүү жооптарды ала албагандыктан кийинки жыйынга калтырып койсоңуз деп суранам мен. Себеп мына өзүңүз күбө болдуңуз, уставта азыр колума тийди. А мына жердеки маселенин баардыгы устав менен аныкталат деп турат. Шилтеме жасалып атпайбы? Я. Ооба. Процедурный. Сиз биринчи добушка коесуз буну. Биздикин сурабадыкпы биз. Добуш коюп, анан Адахан Кимсамбаевдикин коесуз, эгер биздики өтпөй калса, эреже боюнча. Сиз биринчи жалпы добушка коюшуңуз керек азыр. Кийинки сөз Айбек Жапаровичке берилет. Рахмат, Чыңгыз Азаматович. Негизи бул фонд абдан жакшы фонд да. Чындыгында Нурлан Тургунбаевич жакшы айтып кетти. Чындыгында биздин жеке ишкерлер жана баардык ушуну күтүп аткандар көп. Туура биз колдошубуз керек. Биздин мамлекетке жана ошондой эле жеке ишкерлерге баардыгына бул жакшы таасирин тие турган фонд да бул негизги. Бирок ушуну сиздер эртерээк алып келсеңиздер болмок да, комитетке чейин. Мен бир эле суроом бар, эмне үчүн сиздер ушуну шашып киргиздиңиздер да, жарым кагазы бар, жарым жок, ошого жооп берип коюңуздарчы. Же сурооңар аз калдыбы, же кандай? Албетте биз мына шашып атабыз, анткени каникулга чейин ратификация болсун деп пландаштырып атабыз. Азыр мына биз бул соглашениянын негизинде азыр 2 коллегабыз Өзбекстандан келиш керек. Алардын шарттары толук кандуу уже түзүлүш керек. Азыр пока үчөөбүз эле Бишкектен иштеп атабыз. Кворум толук болуш керек, 5 киши иштеш керек, чечимдер толук кандуу уже бекитилиш керек. Өзбекстан тармакта катышыш керек. Анткени мына чоң проекттерди азыр даярдап, Ташкент аркылуу все равно жана $1 миллион жогору проекттер все равно Ташкенттен өтөт да. Эгерде бияктан алардын өкүлдөрү толук кандуу иштеп баштаса, биз уже эртерээк баштайт элек да. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, сиздердин каникулга чейин ратификация кылып, толук кандуу уже иштеп кетелик деген оюбуз бар да. Ошон үчүн кичине шашылып калдык да. Бирок оюңар аябай жакшы экен, бирок ушуну кагаз түрүндө эртерээк эртелеп берсеңер жакшы болмок да. Чындыгында биз да өзүбүздүн бул жакта регламентибиз бар, ошондон чыкпашыбыз керек, ошого карата иштешибиз керек. Кандай гана жумуш болбосун, баардыгы бүтөт. Бардыгы аткарылат, ратификация болот, бирок убакыт сааты келгенде ошол убакыт саатын эртелетиш үчүн сиздер жактан эртерээк келиш керек да. Биз албетте карап беребиз, бирок биз регламентти биз да бузгубуз келбейт чындыгында. Анан менин бир сунушум Россия фондко окшоп калбаш керек. Жылдап туруп калды. Себеп ушул жерде биздин геосаясий немебиз аксап калган. Чындыгында бийлик алмашты башка болду, ошол учурларда жылдап токтоп калды. Чоң фонд. Биздин да келечекте ушундай болуп калбаш үчүн ошол жерге пунктка киргизип коюш керек. Ар кандай өзгөрүштөр болгону менен бул фонд иштеш керек деген. Ооба, мен толук кабыл алам бул замечанияны. Анткени өзүм российский фонддун төрагасы болуп иштегем, билем. Кемчиликтери бар албетте, бирок биз азыр жеңилдетип атабыз. Өзбек-Кыргыз фонддун каржылоо шарттарын жеңилдетип, биз более либеральный подход кылып атабыз да азыркы фондко. Ошондуктан мен толук ишендирип кетким келет. Фонд Суроолор. Биздин фонд жеңил алып барган иштерди.
Рахмат, ошондой болуп калбасын Расифондго окшогошого. Сиз Расифонддо да туура болгон кез бул жакты жакшыраак караңыз. Көптөгөн кемчиликтерди сиз бизге караганда жакшыраак билесиз. Чындыгында биздин жеке ишкерлер элдерибиз Расифонд менен иштешейин деп иштеше албаган күндөр көп болгон. Бир эле кагазды айлап жылдап күтүп калган. Ошондой болбош керек да. Рахмат, бул эмени колдоп беришибиз керек. Чындыгында кемчиликтер менен келиптир, шашканда байланыштуу. Бирок карап колдоп берсек болот. Себеби жеткиликтүү кагаздары бизге келди. Регламенти бузулбайт. Рахмат. Жоқ, уставы жоқ. Уставы жоқ. Кейінгі сөз Нурланбек Кысанбековичке беріледі. Чыңгызмач, рахматчу. Урматтуу Бектурсун Кенжематович, эми чын айтканда бүгүн азыр кайта эле ушул маселелер көтөрүлүп атат да. Канча жолу сурандык элекпиз. Материалдарды толук кандуу даярдап келгиле деп. Андан кийин эми мен аппараттын жетекчисинен сурадым эле. Жума күнү берди, бирок толуу эмес деп. Баягыда ушул понедельник күнү эртемен алып келген материалыңызды билесиздер, биз четке какканбыз. Андан кийин канча ушул материалдардын ката менен келип атат бул жергечи. Мына сизге да жана көрсөтүп кеттим. Мына өткөн Фугинин маселеси боюнча бизде Кыргызстанда 2 министерство барбы экономика боюнча? Министерство финансов Кыргызской республики туура жазыптыр, Министерство экономики и коммерции Кыргызской республики деп жөндөптүр. Министерство иностранных дел болсо, Министерство экономики и финансов деп жөнөтүп атат. Бул кандай бул? Ушул министерстволор бүгүнкү чейин билбейби? Бүгүнкү убакта Министерство экономики и коммерции Кыргызской республики дегендейчи. Анан кийин Министерство экономики и финансов Кыргызской республики деп жазган эми бул эми мындай чейин болбош керек да. Мен эми толук кандуу ишенем, Адахан Кимсанбаев деле түшүнүп атат. Ал деле ичинен туура эле эметип атат. Мынакей, бул керектүү бир фонд. Бизге керек. Ишкерлер ошо 4-5% менен насыя берет деп атат. Ким эле берип атыптыр 4-5% менен? Мынакей бизде аракетибиз менен мына 1 миллиард бөлүндү дейт, 6% менен берип атат. Анан кийин ушул документтерди бир эметип келбейсиңер, ушул жакшылап даярдап келбейсиңер. Муну мен ар бир мынакей канча депутат отурабыз, баарыбыз түшүнүп атабыз. Муну колдошубуз керек. Ушул июлга чейин, июлда болсо эмеге каникулга чыгып кетебиз. Андан кайта ушул бүгүн колдосок, бул вопрос күзгө чейин калып калат да. Андан кийин ушул маселелердин баарын бир жакшы бир чечилип, ушул кыргызча болсо кыргызчасын обязательно алып келиш керек болчу. Андай эметип атабыз. Эми бул жерден урматтуу депутаттар, бул эми керектүү долбоор. Ошол мына айтып кеттим, Адахан Кимсанбаев деле ойлоп атам азыр. Ал ишти деле колдоп берет болуш керек. Ушул долбоорду колдоп коелук. Рахмат. Да. Мен колдоп берет элем. Керек деп атам. Бирок мунун караңызчы, Чыңгыз Азаматович, сиз дипломатсыз. Мына фондтун макамы жөнүндө 3-берененин 3-пунктунда жазылып турат да. Фонд дейт өзүнүн алган милдеттемелери жөнүндө тараптардын алдында жооп бербейт дейт да. А тараптар дейт фондтун алган жоопкерчилигине жооп бербейт дейт. Бул деген ата-энеси бар, бирок ата-энеси жок. Бирок бала бар, ата-энеси жок деген сөз. Муну кандай түшүнсө эгер, мол мага караганда эстүүрөөк болгон кишилер мүмкүн түшүндүрүп берер, муну трибунадан турат. Бул не деп түшүнсө болот ушуну? Мына сизге түшүнүктүү тил менен жазылыптыр. Фонд не отвечает перед обязательством сторон дейт. А фонд учреждает стороны. Эки мамлекет түзүп атат да. Кандай дейсиз? Адахан Кимсанбаевич, здесь у нас вот на практике есть очень много юридических таких спорных ситуаций. Адахан Кимсанбаевич, у нас вот, и по практике, когда хозяйствующие субъекты решают или стараются урегулировать какие-то спорные вопросы, правительство не несут ответственность. То есть это между хозяйствующими субъектами будет решаться вопрос. Если идет в частном порядке претензии со стороны получателя, бенефициара и кредитующего, они рассматривают и урегулируют вопросы между собой. Правительство сторон, учредителей не вмешивается в этот процесс. Так получается, фонд ни перед кем не отвечает? Отвечают... Перед кем?
перед залогополучателями, перед заемщиками. То есть это хозяйствующая деятельность. Здесь правительство не будет отвечать за это. Правительство не будет отвечать. Өлкө. Ратификациядан өтіп отқаннан кейін, демек, өлкө мойнына алады. Ушул жоопкерчиликти. Эгер эртең бирөөлөрдөн арыз түшкөн болсо, мамлекет кийлик иш албайт. Туурабы? Ай азамат, мына бүттү. Анан айтып атабыз, биздин ишкерлер ушуну күтүп атат. Ишкерлер минтип атат. Ишкерлериңер эртең алат ошол жактан. Жанагындай капканга түшөт. Булар шартын өзгөртүрдү. Шарты боюнча мынчадан төлөшүбүз керек эле, булар алгандан кийин өзгөрттү деп бизге арыз жазат депутаттарга. Анан силер айтасыңар, мамлекет кийлик иш албайсыңар. Фонд өзү билет. Мына устав ошондой. Чыңгыз Азаматов, мен башкаларга түшүндүрбөйм. Сиз төрага катарында айтсаңыз, дипломатсыз. Я извиняюсь, Адахан Кимсанбаевич, это... Сейчас, не вам задал вопрос, я получил ваш ответ. Төрага, кандай дейсиз? Тараптар дейт, фондтун алдында жооп бербейт дейт. Фонд тараптарга жооп бербейт дейт. Бул менин түшүнүмчө. Так. Адахан Кимсанбаевич, мындай бул жалпы практикасы. Мисалы юридикалык жүзү бар го, уюмдар. Ошол жакта негиздөөчүлөр жана уюм ушундай эле жазып турат. Эми караңыз. Ушул кредит күтүп аткан ишкерлер уктуңар. Эртең фонд тарабынан езилген силерге бир шарт түзүлүп калган болсо, кыргыз мамлекетине кайрылбагыла деп атасыңар, туурабы? Болду. Мен муну 4 колдоп каршы чыгам ушуга. Ошол Процедурный, сиз добушка койбойсузбу эми, эзип отура бересизби? Бар же жок кылайлы да. Жок, суроолор келип чыгып атат. Эзип отурганда, Нурлан мырза, эзип отурганда бирөөнүн тоюн өткөрүү жөнүндө маселе болуп аткан жок. Мына уставты талкуу кылып атабыз. Уставты Сизге эки сунуш түштү. Бирөө биз айтып атабыз, добушка коюңуз деп. Экинчиси өзүнүн сунушун берип атат. Сиз ошону эле коюп коюңузчу. Мен айтып атам да сизге, мен сунушту бердим. Бергенде сиз добушка коюуга милдеттүүсүз. Добушка коюш үчүн бардык тарапты угуш керек бул киши. Азыр бүт эми комитет мүчөлөрү сөз айтышы керек, андан кийин биз добушка коебуз. Мына уставты азыр колума тийди. Мен уставтан бир эле позицияны суроо бердим. Жоопту алдым. Силер колдоп берип койгула, элдин алдында силер жоопкерчилик албайсыңар деп атат. Фонд дагы ага жооп бербейт деп атат. Бүт. Башка суроолор жокпу? Башка суроолор жок. Урматтуу кесиптештер, фонддун размещениясы жагыштыруу боюнча макулдашууга киргизилет бизге. Калыс болуш үчүн мен буну белгилеп кетейин. Келишимде так жазып турат. Келишим жана устав негизинде бул фонд иштейт. Фонддун уставынын кагаздарынын көчүрмөсү бизде жок. Ошону мен силерге айтышым керек. Калган кагаздарды бизге алып келишти. Биздин комитетибизде бар. Жок, биякта жазып турат. Мен силерге айтып аткан маалымат катары мен силерге айтышым керек. Ал соглашение, эми добушка коюм. Макулдашууга макулдугу ким макулдук берет? Добушка коюм. Ким каршы? Каршы бир. Макулдугу берилди. Рахмат чоң. Урматтуу баяндамачы. Сизге эскертүү катары. Сиз кийинки жолу даяр болушуңуз керек. Эгер министрлер кабинетинин өкүлү, эгер кийинки жолу ушундай баяндамачы даяр эмес болсо, биз бул маселени карабайбыз. Толтура маселелер келип түштү, нормально жооп бере албайт экен. Кагаздар жагынан, урматтуу министрлер кабинетинин өкүлү, кагаздар жагынан шалакалык келтирилген. Азыр баардык биздин депутаттарыбыз, мүчөлөрүбүз айтып коюшту. Биздин тыянактарыбызда буну биз жазууга мажбурбуз. Биз жазабыз. Буну эске алып койгула. Түгүл уставы бизге берген жоксуңар. Устав берген жоксуңар. Кагаздарды силер комитеттин уже жыйында берип атасыңар кошумча. Регламентти бузуп атасыңар. Бийликтин башка бутагын силер сыйлабай эле азыр мамилени жасап атасыңар. Бул туура эмес. Урматтуу кесиптештерим, кийинки маселе
бизге жашыруун кагаздар келип түштү. Ушул жабык түрүндө карап көрөлү. Кандай дейсиздер? Жашыруун кагаздар келип түштү, урматтуу кесиптештер. Кийинки маселеге өтөлү. Жашыруун кагаздар келип түштү. Жабык түрүндө карап көрөлү. Добушка коем, ким макул? Каршы? Каршы жокпу? Анда аппарат камсыздаш керек.